Аларча резиденциясында президент Садыр Жапаров сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Иш-чарага өлкөнүн ар тарабынан келген 400гө жакын судья катышты. Жалпы сот системасында иштеген кызматкерлердин майрамы бул ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасында баарыбызга белгиленди ак калпак күнү болуп белгиленип атат. Бул биз үчүн кош майрам. Ошо бардык кыргыз элин жалпы ошо системадагы кесиптештерибизди кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жыйынга катышкан соттордун айтымында бүгүнкү күндө сапаттуу, ачык айкын иштеп, адилет чечим чыгаруу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Санариптештирүү долбоорунун алкагында судьялардын квалификациясын жогорулатуу, материалдык техникалык базаны жакшыртуу боюнча иштер оң натыйжасын берип жатат. Ошол жарыяндарды көрүү, ал жерде чыккан маңызы менен каралгандагы чыккан соттук актылар менен ачык айкын интернет аркылуу таанышуу мүмкүнчүлүгү жана башкалардын бардыгы эми мен айта кетишим керек, бул техникалык, программалык гана бир негиздери, факторлор десем болот. Андан сырткары сөзсүз түрдө соттордун профессионалдуулугу, алардын баягы ишке болгон дилгери, ошого болгон бир мамилеси бул биринчи негиз десек болот. Президент Садыр Жапаров сот тутумунун кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, соттордун ардактуу миссиясы жогорку билимди, кесипкөйлүктү, тажрыйбаны жана ар намыс, кадыр-барк, бейтараптуулук сыяктуу өзгөчө сапаттарды талап кылаарын белгиледи. Ошону менен бирге мамлекет башчы Фемида өкүлдөрүнүн учурдагы абалы жана кадыр-баркы болуп көрбөгөндөй деңгээлге түшкөнүн да баса белгиледи. Ал эми биздин сот системасынын азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес. Мурда болуп көрбөгөндөй өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Буга биринчиден судьялар өздөрүңөр күнөөлөсүздөр. Ошондуктан урматтуу судьялар, бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Албетте бул сөздөр кесиптик майрам күнү анчалык деле жагымдуу эмес болушу мүмкүн, бирок тандап олтурууга убакыт жок. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапатырмак чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо тарых бизди кечирбейт. Жапаров соттордун жоопкерчилиги тууралуу да өз оюн айтты. Анда ал сот миңдеген адамдардын тагдырын чечкен өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт экенин белгилеп, соттордун алдына каталарды кетирбөө, текеберлик менен коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө талабын койду. Анткени соттун калыстыгына, иш билгисине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Сот улуттар аралык макулдашууну, жарандык тынчтыкты жана Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөөдө маанилүү курал болуп саналат. Президент соттордун ишиндеги бардык кемчиликтерди жоюуга, бул тармакка болгон сый-урматты калыбына келтирүү боюнча ачык жана калыс ишти камсыз кылууга чакырды. Коюлган максатка жетүү үчүн өзү да сотторго жардам берерин белгиледи. Мен сиздерге байланыш үчүн түз номеримди берем. Муну анан акырында сүйлөшөбүз. Кимден жана кандай кысым болбосун, түз мага чалсаңар болот. Жазгул Атыева, Талас Аманбеков, Тилек Асхатбеков, 5 канал.